Күзөт бирлиги жана детектив ишканаларынын уюшулушуна быйыл 5 жыл. Дордой ассоциациясынын төрагасы Аскар Салымбековдун демилгеси менен Дордой Security күзөт уюму түзүлүп, бул күндүн майрамдалышына салымы чоң. Ушул тапта күзөт менен детектив агенттиктеринин ролу өсүп, алар кайтарган баалуулуктардын акчалай эквиваленти Кыргызстан бюджетинен 3 эсе айырмаланып, 9 миллиард долларды түзөт. Кыргызстанда күзөтчүлөр менен детектив кызматкерлеринин расмий майрамы жок болгон. Мындай кызматкерлердин майрамын расмий таануу демилгеси Дордой Security ишканасынын башчысы Акжол Исаевке таандык. Себеп дегенде, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен катар детектив жана күзөт агенттигинин кызматкерлери бир тең иш алып барышат. Бирок азырынча майрамды таануу иши өкмөт тарабынан чечиле элек. Непонятна позиция правительства Кыргызской республики, которое не может элементарно узаконить для нас с вами этот праздничный день. Этот праздник нужен более 12 тысяч сотрудникам службы охраны по всему Кыргызстану. Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем 70-летию победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань уважения, свою признательность нашим отцам и дедам, тем, кто отстоял нашу Родину. За этот период сделано немало. Из регионального расширились до республиканского. Растет число охранных агентств, поддерживающих наши намерения и усилия. В каждом регионе есть свои представители, которые на местах совместно с структурным подразделением МВД решают вопросы охраны общественного порядка и сохранность имущества граждан. Одним словом, Союз стал объединяющим звеном между государственными органами и охранными предприятиями. Деген менен Security күнүн белгилөө үчүн 26 курамдан турган топ 5-чи Спартакиада оюндарын өткөрүштү. Алгачкы жылдарда күзөтчү менен детектив кызматкерлеринин күнүн белгилөө боюнча спорттук таймашка 4 гана топ катышып келген. Бул кызматтан накта профессионалдар иш алып барышарын катышуучулардан көрсө болот. Мындай спорттук таймаштарды көргөн чыгаан спортчулар көз артышмак деген да ой жаралбай койбойт. Буга мисал катары 16 килограммдык гиряны 100 жолудан ашык көтөргөн жеңүүчүнү айтуу эле жетиштүү. Спортчулардын футбол, кол күрөш, узун жана кыска аралыкка чуркоосу күйөрмандардын арасында кызуу кандуулукту жаратты. Айрыкча командалык рухту сыноого алган эстафета оюну баарын кубандырды. Оюндун жыйынтыгында Дордой Security тобу өзүнүн ыкчамдыгын көрсөтүп биринчиликке озуп чыкты. Катышуучулар, уюштуруучулар жана келген коноктор, алардын арасында Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери да таймашуу абдан кызуу уюштурулганын айтышып, баса белгилеп өтүштү.